Assalamu alaikum tuğanlar, kutman keç. Men sizler menен Beki Temir Malikovич. Bugünkü geçki temabız oşol Sadırawa bilikte basıp kelgenden keyin Kumtörde altın kalbay kaldı dep aytkan sebebin men bugün sizlerge aytıp ketem. Ne sebepten altın kalbay kaldı? Sebebi oşol Kumtör menen bul kişi tanılgan populist sözdөрü menen ошол Kumtör деп улутташтырабыз деп башын жерге сайган, ошол жерге сайып туруп камалып чыгып бийликти басып келип алгандан кийин Kumtörдө алтын калбай калды. Кеч болуп калды, эми азыр алыштын кереги жок деп калды. Ошол нерсенин себеби мен бүгүн сиздерге ачык акыйкат адилеттикке айтып кетейин туугандар. Бул мындай болгон туугандар. Бул ошол Бакиевдин малында жүргөндө, ошо антикоррупционный агентствода председатель болуп турган. Ошол малда Kumtörдө Садыраванын бир 7%, ушундай 8%, 6% акчасы болгон туугандар. Анан ушинтип Бакиев малында иштеп жүрүп, анан баягы тополоң болуп, революция болуп, 7 апрель күнү болуп, бийликтен Бакиев кетет, качкандан кийин ал жерде ошол жаңы келген бийлик Kumtörдөгү акцияларды ошол жерде Бакиевдин эле акчасы болгон болот, ошол жерде Садыраванын эле акчасы, ошол баардык кимдин акчасы болсо ошолорду алып, Атамбаев өзүнө өткөзүп алган болот. Атамбаев дагы ошо бирөө жарымдар качып. Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Көп адамдар уксун бул эфирде. Ошентип арадан өтүп, анан ошого өчөшүп калат дагы. Бул Бакиев бийликтен кетет, кийин кеткенден булар Ата Журт партиясынан депутат болуп барат. Барып ошол жерден анан булар ошо алтын кенин, ошо Kumtör алтын кенин көтөрө башташат. Неге алтын кени кыргыз элин иштебей атат деп популист сөздөр менен көтөрүп, биз эми ачыкка чыгып атпайбы, чыныгы жүзүчү. Анан ошентип барып ошо алтындын аркасынан, кендин Kumtörдүн аркасынан камалат, чыгат, түрмөдөн чыгып, анан башка мамлекетке кетип калат, ошентип жүрүп кайта келет, ошентип кайта кетип калат качып. Ошентип жүрүп, баягы ичинде күйгөн нерсеси бар эле да, ошо Kumtörдөгү акчасын жоготуп алганычы. Аны Атамбаев алып койгон болот, бунун акчаларынчы. Анан ошентип 2017 келгенде камалып, түрмөгө отурат. Ошо боюнча 2021 жылда көрдүңүздөр түрмөдөн 20-жылы 6 октябрда мыйзамсыз түрмөдөн чыгат дагы бийликти басып алат туугандар. Бийликти басып алгандан кийин ошол 6-7 число сүйлөгөн сөздөрүн көрдүңүздөрбү? Ошондо айтат: мен 1 жыл мурун, 2 жыл мурун түрмөдө эле айттым эле, алтын алыштын кереги жок, эми убакыт өтүп кетти. Ал мындай болгон туугандар. Ал жерде Kumtörдө азыр кимдердин долясы бар, акциялар. Мен сиздерге айтып кетейин. Ал жерде Асылбектики бар, Сокеники бар. Азыр эми Камчы Колбаевдики бар, Ташиевдин акциялары бар ал жерде. Эми ал жерде кайта Садыраванын дагы акчасы пайда болуп калды. Ошол себептен буга 9% акчасын берет дагы. Ошол элге чыгып туруп, айтат Kumtörдө алтын калбай калды депчи. Kumtörдө алтын калбай калды деп ошентип элди кулакка тебет. Себеби Садыраванын азыр Kumtörдө 9% акчасы бар. Мына ошону мен айтып кетейин. Ошо элге баардык чындыкты мен айтайын деп бүгүн эфир кылдым ушул боюнча. Асылбектин 7% акчасы бар Kumtörдө. Асылбек Жээнбеков. Сооронбайдыкы 3% калды. Себеби бул она менен бөлүшкөнгө туура келди. Садырава менен. Камчы Колбаевдин 5% акчасы бар туугандар. Камчы Ташиевдики 5% бар туугандар. Менин билишимче. Адан дагы башкалардыкы болушу мүмкүн туугандар.
bölüşүп кетейин дедим сиздер менен. Ошол кимдердин канча акчасы бар. Ошон үчүн садырабыз элге ошо элге популист сөздөр мененчи улутташтырабыз деп жүргөн себеби ушудан туугандар. Ошол жердеги өчүн алып кайта ошол акчасын өзүнө кайтарып алган үчүн унчукпай кала берет туугандар. Ошон үчүн Кумтөрдө алтын калбай калды деген себеби ошодо туугандар. Şu adam balası şu adamga ишенип улутташтырабыз деп кыргыз эли ишендиле турмушка байланыштуу абабыз элди алдады. Сурооңуздар болсо бериңиздер, мен так жооп берейин туугандар. Мына менин эфиримде Элшат деген жүрөт, ошол Садырабанын бир трол окшойт. Туугандар, эфирди бөлүшөбүз. Мен дагы бир жолу кайталап кетем. Бүгүнкү темабыз эмне себептен Садыраба Кумтөрдө алтын калбай калды деди. Бийликти басып келгенден кийин. Себеби мен айтып кеттим. Эми ушул элге бардыгына мына ушул видеомду таркатыңыздар, группаларга таркатыңыздар туугандар. Мен дагы эфирге чыгам туугандар. Мен болгон нерсени акыйкатты айтам. Башым кесилеби, тилим кесилеби. Мен акыйкатты айтып кетишим керек туугандар ушул. Бул дүйнөгө неге келдик? Ушул элди алдаганы келген жокпуз да. Элдин канын ичсин деп ушулар биз ушулар үчүн биз Кыргызстан мамлекети өнүкпөгөн ушулардын үчүн өнүкпөй атат да. Ушулар кыргыз элинин канын ичип аткан үчүн туугандар. Эми биз кыргыз эли алдандык. Өтө катуу алдандык. Мейли, эми бул да кеч эмес. Азыр ар бир жараны акыл эси жайында болсо, анализ кылса, бардыгы жакшы болот. Мен дагы эфирге кирем туугандар. Ошол менен бөлүшүп кетейин дедим. Мына Элшатты алып коеюнчу, бул чото мага чото жакпай атат. Буну саблака карабайт деп коер. Болду, ошо менен бүтөт. Жакпаса менин эфириме кирбеңиздер туугандар. Мен дагы сиздер менен эфирде болом туугандар. Рахмат чоң. Ушул мен ушул жаңылыгымды сиздер менен бөлүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Саламатта калыңыздар.